Бүгүнкү күндө мугалимдик иш менен бул үй бүлө багуу, өзүңдүн күнүмдүк бир муктаждыктан канааттандыруу мүмкүн эмес. Мен дагы ошол кантип көбүрөөк бир акча тапсам экен, балким жумушумду которсом экен деп жумуштан кетерим аз эле убакыт калган. Ошол учурда бул сынактын уюштурулуп калышы мага аябай чоң күч, аябай көп бир энергия берген. Мен бул сынакка өзүмдүн бар дараметимди, канча күчүм болсо ошонун баарын жумшадым. Ошто мугалимдер арасында өткөрүлгөн сынак Илгизди миграцияга кетүү оюнан кайтарып, мугалимдик кесипти улантууга түрткү болгон. Сынакта ал баш байгени жеңип, бир бөлмөлүү батир утуп алган. Батирдин сертификатын ошол кездеги Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев тапшырган. Бирок арадан 3 жылдан ашык убакыт өтсө да, Илгиз батирин ала элек. Ал убакта батирдин демөөрчүсү катары байгени Эмаком курулуш компаниясы бермей болгон. Арадан азыр 4 жылга чукул мезгил өтүптүр, бирок ошол мезгилден бери мен мага берилген байгени ала албай келем. Бул боюнча мен ошол кездеги мэр Таалайбек Сарбашевке кайрылган учурда ал айтып атат, мен болгону сертификатты шаар мэри катары официалдуу тапшырып койгом, бирок сага берилген батирди бул Эмаком компаниясы берген деген жүйөн келтирип атат да. Бирок ошол иш-чараны уюштурган бул түзмө-түз Ош шаардык мэриясы болгон. Илгиз байгесин албай жатканы тууралуу коомчулукка кайрылгандан кийин Ош шаарынын мурдагы мэри, жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Сарбашев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу ошол убакта мэр катары жоопкерчиликти сезип жатканын билдирип, бул маселени өз көзөмөлүнө аларын жазган. Илгиз агайдын батир маселесиндеги убадасы юридикалык жактан тастыктаган документтерди колу менен билген тиешелүү адамдар чечип бербесе да, мен чечип берем. Бүгүн жардамчыларым аркылуу Илгизге да айттырдым. Илгизди батирлүү кылабыз. Илгиздин эч качан мугалимдик кесиптен көңүлү калбашы керек. Шамырзаев экинчи батирин 2022 жылы Билим азыгы коомдук фонду уюштурган Заманбап мугалим 2022 сынагында жеңип алган. Анда Илгизге Ихсан кооперативи тарабынан бир бөлмөлүү батирдин сертификаты тапшырылган. Бирок ал батирда ага берилбей келет. Ихсан кооперативинин өзүнө жеке кайрыла алган жокмун, себеби ортодо бир чуулгандуу окуялар болуп кетип, анын жетекчиси түрмөгө кесилип кетти. Ал эми компаниянын кеңселери болсо ыдырап, ар жакка кызматкерлер чачылып кетти да. Ал эми уюштуруучу тиги жетекчилерге, фонддун жетекчилерине кайрылган учурда алар айтып атат, кооператив өзүнүн койгон батирин сөзсүз түрдө берерин маалым кылды, болгону күтүшүбүз керек, күтүүдөн башка айлабыз жок деген жоопторун берип атат. Ошол батириңди алдыңбы деген суроо мен үчүн аябай оор суроо да. Себеби мээнетиң менен, ак эмгегиң менен эки батирди алып, бирок өзүң учурда батирде бир 17 миң, 20 миң төлөп жашап жаткандыгың бул чындыгында өкүнүчтүү. Ош шаарынын мэриясы бул ишке тиешеси жоктугун билдирип, батир боюнча иштер Таалайбек Сарбашев мэр болуп турган учурда болгонун айтышууда.